Урматтуу мекендештер, биз мынакей абдан жакшы көйгөйлүү суроолорду кээ бир адамдар коет да. Кантип биз кыргыздын генин сактап калабыз? Кантип биз кыргыздын эр азаматын чоңойтобуз? Кантип биз кыргыздын эң акылдуу курманжандаткаларын чоңойтобуз? Кантип аларды өстүрөбүз деген суроо беришет да. Мунун бардыгы төрөлгөн күндөн башталат. Bir окумуштуудан сураган экен да, менин балам 2 айлык болуп калды, кандай тарбия берем десе, кеч калдың деген экен да. Ушундай эл арасында сөз бар. Мунун абдан сонун төркүнүндө негизинде маңызында абдан сонун чындык жатат да. Биз деги эле кыргыз эмес, деги эле бардык дүйнөдөгү улуттун, ошол улуттун генин сактап калуу үчүн биз эң биринчи ошол үйлөнө турган кыз менен баланын ден соолугун карап туруп, анан биз баланы төрөтүүгө анан биз барышыбыз керек да. Эч качан эненин ден соолугу чың болбой туруп, андан жакшы бала төрөлбөйт. Себеби деген 9 ай бала эненин ичинде жүрүп, эненин ичиндеги, эненин кан тамырындагы, эненин ичегисиндеги керексиз нерселердин баарын пуповина, гендик аркылуу өзүнө алып өтөт дагы. Кийинчерээк ошол нерсе өткөн микроорганизм бул организмге өзүнүн бара-бара терс таасирин бере баштайт. Үйлөнө турган баланы дагы, төрөй турган энени эмес, үйлөнө турган баланын дагы ден соолугун биз карашыбыз керек. Демек, төрөлө турган баланы кийинкисин ойлош үчүн биринчи биз кыз менен баланын ден соолугун карашыбыз керек экен. Алардын жеген тамагын карашыбыз керек, алардын кыймылдаган кыймылына, алардын ой жүгүртүүсүнө, алардын элге болгон мамилесинен бери түздөө болочок баланын жакшы төрөлүүсүн алып келет. Бала төрөлдү, бирок төрөлгөндөн кийин ошонун эмизүү жолдору, ошол ыйласанын сооротуу жолдору, аны кандай тамак берип чоңойтуу дагы кийинки баланын турмушуна өтө чоң таасир берет. Ошол бала эс тартып, жөрмөлөп, чоңоюп, бир нерсени түшүнө баштаган мезгилден баштап, үйдөгү тынччылык дагы болочок баланын ден соолугуна чоң жардам берет. Менин негизги бүгүнкү видеодо айта турган оюм эмне үчүн биздин адамдардын арасында ЛГБТ деп коет. Бул гейлер, бисексуалдар, транссексуалдар, кыргызча, орусча аты зарубежный сөздөрүн айтканда аябай көп сөздөр бар. Бирок бизде кыргызда бир эле сөз бар да, кызтеке деген сөз да. Мына ушул баланын дагы, кыздын дагы өзү бала болуп төрөлүп, бирок кыз болгус келгиси, кыз баланын кыз төрөлүп туруп, бирок мен бала боломун, мен бала болушум керек деген ою, мына ушундай балдардын түпкүрүн карай турган болсок, алар сөзсүз түрдө кичинекейинен эс тарткандан баштап катуу бир стресс алган болот. Демек, биз кыргыздар, биз генибизди сактап калуу үчүн биз кыз болобу, бала болобу, ошонун ген стресске кабылбоосуна, ошонун кыжылат болбоосуна, ошонун ыза болбоосуна, ошонун акыл эсинин жакшы өсүүсүнө алып келиш үчүн, демек, төрөлгөндөн баштап, тарбиядан баштап, үйдөгү ызы чуунун жоктугунан баштап, баарына чоң көңүл бурушубуз керек. Алар чоңоюп калгандан кийин, аларды биз, алар акыл эсине келип, 19 жаш болобу, 20 жаш болобу, чоңоюп 15 жаш болуп, чоңоюп калгандан кийин, аларды кайрадан ошол мурунку калыбына келтириш бир аз кыйыныраак болуп калат. Демек, урматтуу мекендештер, баланы эс тарткандан 3 жаш болобу, 4 жаш болобу, мектепке барган курак болобу, 4-5 класс окуп калганда болобу, эгерде силер анын жүрүм турумундагы өзгөрүүнү байкай баштай турган болсоңор, анда аны дарылоо жакшы жакка алып келет. Эмнени айтайын деп атам? Стресс болгондо, ошол эле баягы эле мен эң жакшы көргөн органым бул өт башчасы, уйку без жана боор. Мына ушул 3 орган денедеги эң сонун
процесстердин денедеги эң сонун зат алмашууга катышкан жакшы органдар болуп эсептелинет да. Эң жакшы, эң алдыңкы орунга кое турган органдар болуп саналат. Мына ушул органдардын жакшы иштебей калышы бул албетте сөзсүз түрдө стресстен кийин ушул 3 орган өзүнүн функциясын жакшы аткарбай калат. Демек өзүнүн функциясын жакшы аткарбай калуу бул организмдеги микроэлементтер болобу, гормондор болобу, деги эле белок, углевод, жирлер зат алмашуунун бузулушуна алып келет. Мына ушул нерсе баланын ориентиринин өзгөрүүсүнө алып келет. Мына бала кыз болгусу келди. Же кыз бала болгусу келип ошондо чоңоюп атат. Ошону балдар менен, ошо кыздар менен сүйлөшө турган болсоң, сөзсүз түрдө мүмкүн бирөө үйдө ата-эненин ызы чуусунан кийин, мүмкүн ал ата-энесин жоготуп койгондугунан, мүмкүн ал туура эмес тамактангандыктан, мүмкүн ал ызы чуу болгон жерде өскөндүктөн, мүмкүн ал мектепте кандайдыр бир нервденүүгө, кандайдыр бир кыжалачылык алып келүүчү ситуацияларга дуушар болуп чоңойгондугун сөзсүз түрдө байкоого болот. Урматтуу мекендештер, мен муну менен айтайын дегеним, баланы төрөп коюш оңой эле, бирок ошол баланы эрезеге жеткирип, ошол баланы кыргыздын накта эр жигити, кыргыздын накта ума энеси, кыргыздын накта энени чоңойтуу бул өтө чоң түйшүктү алып келет. Демек, биз баланы жаратып эле койбостон, биз ошол баланы татыктуу жашоого, ошол баланы эркекти эркектей, кызды кыздай өстүрүүгө эң биринчи мен айткан нерселер чоң таасир берерин эч унутпаңыздар. Демек, үйдө тынччылык болуш керек. Эне менен ата баланы 7 жашка чейин пайгамбарындай чоңойт дейт, ханымдай чоңойт дейт. Демек, 7 жашка чейин ошол баланы өстүргөн, төрөлгөндөн кийин ошол балага көбүрөөк көңүл буралы. Биз күнүмдүк нерселерге көңүл буруп эле баланын тарбиясына көңүл бурбай койбойлу. Сөзсүз түрдө 7 жашка чейин ханыңардай чоңойткула, 7 жаштан 14 жашка чейин досуңардай чоңойткула. А 14 жаштан кийин ал баланы өзүңөрдүн акылыңар менен тең мезгилдегидей кылып туруп, ошондой акыл берип, ошондой жакшы нерселерди айтып, ошол баланы өзүңөр менен кошо чоңоюусуна көмөк бериңиздер. Демек, биз кеч болуп калгандан кийин, койкой бул эмне үчүн кызтеги болуп калды, бул эмне үчүн гей болуп калды, бул эмне үчүн транссексуал, бул эмне үчүн бисексуал болуп калды, эмне үчүн гомосексуал болуп калды деп кийин башты ургулабастан, баланы төрөлгөндөн баштап, төрөлгөнгө чейинки бардык шарттарга көбүрөөк көңүл буралы. Балдарды сүйгүлө, балдарды кучактагыла, балдарды эркелеткиле, балдарга жакшы тарбия бергенге аракет кылсак, мына ошондо гана биз кыргызда азыркы жүрүп жаткан ушул ЛГБТлардын жок болуусуна биз бөгөт коймокпуз. Демек, биз канткенде эр азаматтарды жана акылдуу аялдарды өстүрө алат экенбиз. Эң биринчи ушул стресс, кыжалатчылык, ыза болуп жүрүү, мына ушуну болтурбоого аракет кылышыбыз керек. Бул нерв системасы болуп саналат. Экинчи сөзсүз түрдө бул диета. Эми диета дегенде обязательно эле диета отургузуп коюш эмес. Негизи натуралдык тамактарды бергенге аракет кылышыбыз керек. Төрөлгөндөн эле кола ичирип, фанта ичирип, кири эшки жедирип, чупа-чуп деги эле могу бул пакеттин ичиндеги химикат кошулуп көпкө сакталып туруучу тамактардын бардыгын берүү, бул биздин жаш баланын организмине өтө чоң зыян алып келебиз. Ошол үчүн эч кандай химикат кошулган тамак бербестен, баланы табигый тамактар менен азыктандырганга өтөшүбүз керек. Үчүнчү, албетте мен дайым айтып келем, бул тамактын жакшы сиңүүсү үчүн сөзсүз түрдө уйку без, боор жана өт органдарын силер күнүгө аны массаж жасап, ар бир тамак жердин астында аны түрткүлөп, ичегилерди түрткүлөп, кол буттагы без тамырлардын кетүүсүн жакшыртып туруу, организмге кирген керексиз нерсени айдап туруу деп саналат да. Демек, биз баланы гимнастикага, кичинекейинен
бул гимнастиканын бардык түрүнө жөнөтүүгө биз ошого обязательно ошого барышыбыз керек. Кааласа бассейнге барсын, кааласа башка бир борьбага барсын. Бул деген нерсе ошол бала кыймылдап, аракет кылып, тердеп, өзүнө кирген керексиз нерселерди айдап, өзүндөгү бес тамырлар жакшы иштеп чоң көмөк берет. Демек сөзсүз түрдө биз физкультуранын кайсы бир бөлүгү менен баланы алек кылышыбыз керек. Мындан сырткары мен айтар элем, бул дүйнөдө эң натуралдык дары эмне деп айтса, мен чөп менен бул сүлүк дарын озун, сүлүк курттун озундагы өзүнүн ферменттери деп айтмакмын да. Демек биз кийинки баланы жакшы өсүшү үчүн биз химикат таблеткага чуркап барбастан биз баланы чөп дары менен жана сүлүк курт менен дарылаганга милдеттүүбүз. Бул эми биздин натуропаттардын, биз натуралдык ыкма менен дарылаган врачтардын биздин колубуздагы эң көзү, биздин колубузда эң жакшы нерсе бул сүлүк курт менен чөп дарылар. Чөп дарыларды бардыгын эле берсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө бала садикке барат, мектепке барат, колун жуубай тамак жейт. Булар бири-бирине гельминти деп коет, паразиттер деп коет. Бири-бирине ошо мите курттарды жуктурат. Демек ошо мите курттарды жок кылыш үчүн кыргызда эң сонун эле чөп бул эрмен болуп саналат, пижма болуп саналат. Мына ошолорду кайнатып, өзүнүн ыкмасы менен кайнатып, ошону ичирип туруу, жана ошого кошуп перекс, суутек перекси, перекс водорода дейт, ушуну ичирип туруу, бир аз да болсо сода кошуп ичирүү, содага чөмүлтүү, кирсамынга чөмүлтүү, мына ошого окшогон натуралдык ыкмаларды колдонуу дагы биздин организмибиздеги кирип келген керексиз нерселердин баарын организм кууп чыгарып бергенге жардам берет. Эми сүлүк курт боюнча албетте айта берсе өтө көп. Мунун оозунда 130 дарысы бар. Демек ошол 130 дарысы организмдеги бузулуп бараткан зат алмашууну, нерв системасын, энергияны, органдардын жакшы иштешин, деги эле бул тирүү организмдин бардык жагынан калып келүүчү, бардык жагынан чоң көмөк берүүчү дарылоонун бир түрү болуп саналат. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, силер эгерде чыныгы эр азаматтар, чыныгы кыз келиндерди чоңойтом десеңиздер, ушул мен айткан ыкмаларды колдонуп көп жардам бере аласыздар деп ойлойм.